Assalamu alaikum, hurmattуу жакшылар. Бүгүн сиздер менен Кыргыздын Кожомкул Баатырдан кем калышпаган улуу эр жүрөк дагы бир баатыры Тынымсейит Мамаке жөнүндө сөз кылабыз. Тынымсейит Мамаке Кара шаарда 7 шаардын ханы Кан Кожо Баатыр Тынымсейит Мамакенин эрдигин атын даңазасын уккан экен. Баатырдыгын көргүсү келип, Кан Кожо Тынымсейит Мамакени өзүнө чакыртса, ал жака барганын Мамакени көтөрө турган ат чыкпаптыр. Кийин нарындан 6 күн жөө жүрүп Кан Кожо ханга барыптыр. Мамакени сени эр деп угуп чакырдым. Айткандарга ишенбедим, өз көзүм менен көрөйүн дедим. Эрдигинди көрсөт дейт Кан Кожо. Эр болсоң бир топоз бар. Өйдө төмөн киши өткөзбөйт. Көргөн кишини сүзүп өлтүрөт. Ошону куралсыз өлтүрсөң эрсиң деп буйрат. Мамаке макул дейт да, бирок улуу тоо, жети суу, Кашкардагы кыргыздар боор тартып, Мамаке сен барба, барсаң топоз сүзүп өлтүрөт, ал далай эрдин башын жутту дешет. Мамаке убада кылган соң убадасын бузбайм деп жолго чыгат. Барса кутурган топоз жол үстүнөн Мамакеге атырылат. Мамаке буртулдап келген топоздун мойнунан бурап жыгып, тээп туруп мойнун тегеретип бурап таштайт. Жолдон жолуккандарга союп алгыла деп Мамаке кайра тартат. Кийин Кан Кожо, Мамаке баатыр экенсиң, экинчи бир сыноо бар. Тетеги короонун ичинде бир төө бар. Ошону короону бузбай сыртка таштайсың дейт. Мамаке 2 койдун этин жеп, бир казан чалап суу ичип, короого келсе, эптеп киши баткыда эле тешик бар экен. Мамаке чөгүп жаткан төөнү 2 колдоп өөдө далга көтөрүп, короодон алыс таштайт. Каз катар турган эл Мамакенин балбандыгына таң калат. Кан Кожо ошондо биротоло Мамакенин эрдигине тан берип, адамдан Мамакеде эрди көрбөдүм, аттан Даңкан боздой атты көрбөдүм деп өзүнүн минген аты Даңкан бозду тартуу кылган экен. Мамакени жалгыз гана ошол Даңкан боз деген ат көтөрүп алган экен. Мамаке Даңкан бозду минип нарынга келген экен. 1943 жылы Солтон Сары деген жайлоодон таш менен жасалган Даңкан боздун акырын өз көзүм менен көрдүм да таң калдым дейт автор. Даңкан боз өлгөндө бел омурткада жик жок, туташ экен дешет Тынымсейиттер. Мамаке баатыр жумгалга эмнеге барганын билбейм, бирок ошол тарапта көз жумган экен деп сөзүн бүтүрөт автор. Ушундай баатыр аталарыбыз бар экенин биле жүргөнүбүз бизге кандай элдин урпактар экенибизге сыймык берет жана ошолорго татыктуу урпак болуубуз үчүн бизге чоң мотивация болот. Пайгамбарыбыз да күчсүз мусулмандан күчтүү мусулман Аллах үчүн жакыныраак деген. Ошондуктан Кудайым кимге кандай шык менен жараткан болсо, ошол жактан эң күчтүү болууга умтулалы. Биз дагы урпактарга күчтүү инсан катары ары сыймык, ары үлгү болууну жараткан насип кылсын.